Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо түз байланыш уктуруусу. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердик пультта Бакыт Ашырахманов. Кыргызстанда экономикалык багытта бир топ ийгиликтер жаралууда. Жакындагы эле соңку маалымат боюнча Кыргызстанда ички дүң продукциянын көлөмү дагы өскөндүгү айтылды. Негизи эле өлкөдө экономикалык бир топ ири долбоорлор башталып, айрымдары ишке аша баштады. Негизи бул багытта иш алып барууда өлкөнүн экономика жана коммерция министрлиги бир топ маанилүү маселелердин үстүндө иш алып барып жатат. Биз бүгүн мына ушул министрликтин жүргүзүп жаткан иштери, соңку маалыматтар, өлкөдө ишке аша баштаган жана ашып жаткан ири экономикалык долбоорлор, мына ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангалиев Данияр Жолдошевич. Саламатсызбы, Данияр Жолдошевич? Саламатсызбы. Буга чейин дагы бир топ биздин уктурууларда сиз ушул багытта жүрүп аткан иштери тууралуу өзүңүздүн маектериңизди жүргүзүп келдиңиз эле. Мына соңку маалымат боюнча Кыргызстанда өткөн жылдагыга салыштырмалуу ички дүң продукциянын көлөмү өскөндүгү айтылды. Мындай учурда өлкөдөгү экономика, соода мамилелерин жөнгө салуу, башка өлкөлөр менен кызматташтыкты ишке ашырууда мындай бир реалдуу механизмдерди табуу деген өтө маанилүү да. Анан буга чейинки ушул экономикалык багытта бир өсүш болушуна таасир эткен жагдайларга токтолсоңуз алгачы. Саламатсыздарбы. Өзүңүздөр белгилеп кеткендей, экономиканын оң өсүү темпи байкалууда. Экономикабызда тилекке каршы объемдор андай чоң эмес, бирок эгерде кумторду албаганда биздин объемдор азыр өтө чоң темп менен өсүп атат. Анткени мурунку ушул радио маегибизде мен айтып берген элем, ушул кумтор тууралуу азыр объемдору жанагы казуу, кен казуу жерлери азыр руданын мындай кедей рудага түшүп калды да. Буюрса мына экинчи жарым жылдыктан июньдан баштап уже ал эмеден өтүп туруп көлөмүбүз дагы чоңоет. Бирок андан тышкары биздин бардык секторлорубузда азыр өсүү темпи аябай жакшы болуп атат. Өзүңүздөр билгендей 21-22 жылдары мисалы үчүн айыл чарба жаатын алсак, 21 жылы минус 0,6% менен келатканбыз. Ал ушул пандемиядан кийинки убакыт. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей 22 жылы биз антикризистик план кабыл алып, ошол айыл чарба тармагына бир топ акча каражаттарды жумшаганбыз, бир топ реформаларды жасаганбыз. Ошонун натыйжасында биздин өсүү темпибиз 2%га жеткен. Азыр болсо 2-4 менен келатабыз. Бул деле өтө жакшы көрсөткүч. Андан тышкары мынакей курулуш тармагы дагы, инвестиция тартуу тармагында дагы жакшы өсүү темптери болуп атат, 5%-дын тегерегинде. Андан тышкары мынакей кызмат көрсөтүүлөр өтө эле чоң темп менен келатат, ал 15,5% менен. Бул мен ойлойм, бул жакшы көрсөткүчтөр. Демек бул ушул президент тарабынан дагы өкмөт министрлер кабинетинин төрагасынын алкагында жасаган иш аракеттердин баарынын натыйжасы. Анткени бир топ олуттуу реформалар жасалды. Эң биринчи эле экономиканын өсүшү өтө жогорку темптерди алуу, бул инвестицияларды тартуу жана экспортко багытталган продукцияны өндүрүү болуп саналат. Анын алкагында бир топ маселелер ишке ашып атат. Эң негизгиси ушул ири инвестициялар, ири долбоорлорду ушу экономикага тартуу, бул бир топ кандайдыр бир реформаларды жасоо аркылуу болду десем жаңылбайбыз. Анткени биз көп жылдан бери эле мынакей кайра жарылтуучу энергияга, ушул биздин эң негизги байлыгыбыз суу, анын потенциалын биз 15-13%га гана колдонуп атабыз. Бирок олуттуу кандайдыр бир мындай ишке ашыра турган бир да долбоор кирген эмес. Эмне себептен? Биринчиден, бул ушул келген инвестор сөзсүз түрдө ушул долбоорду ишке ашырыш үчүн чет мамлекеттик бир банктан кредит алат. Кредит алыш үчүн ага кепилдик керек. Кепилдик кандай? Кепилдик ушул чыгарган энергиясын ушул доллар менен сатып алуу. Андан тышкары кандайдыр бир убакыт мөөнөттө мамлекет кепилдигин бериш керек, ошол инвестордон биз электр энергияны сатып алабыз деп. Ошол биринчи PPI-ди иштеп чыктык Минэнерго менен бирдикте. Эң негизгиси азыр ошол кайра жарылтуучу энергия булактарынан
түздөн түз мамлекет ошол өндүрүлгөн электр энергиясын сатып алат. Бул кепилдик берет. Эң негизгиси азыр ошол күн энергиясынан чыккан энергияны 25 жыл ичинде мамлекет өзүнүн кепилдигин берип атат. Андан тышкары жашыл энергия фонду түзүлгөн. Эгерде мисалы жанагы компания, сатып алуучу компания өз милдетин аткара албай калса, мамлекет тарабынан ошол фонд аркылуу өзүнүн милдеттенмелерин аткарганга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул негизинен инвесторго кепилдик. Ошол эң негизгиси кепилдик берүү механизми толугу менен иштелип чыкты. Бул саясий эрк, бул саясий чечимдер болгон бир топ. Ошол азыр эң биринчи долбоорлордун, эң биринчи келишимдердин азыр кол коюшун жакында күбө болосуздар. Анткени нормативдик база толугу менен бүттү. Андан тышкары ири инвестицияларды тартууда ошол мамлекеттик кепилдик берүү механизми иштелип чыккан. Өзүңүздөр билгендей, мынакей бир топ жаңылыктардан угуп атасыздар. Мындай келишимге кол коюлду, мындай келишимге кол коюлду. Эң негизгиси ошол кепилдик берүү механизми. Мен жана кайталап кетейин. Инвестордун чөнтөгүндө миллиондогон акча жок. Ал ошол инвестор ошол банктардан акчаны алып, ошону иштете билген адис деп саналат да, бизнесмен деген. Ошол банктар, мисалы үчүн, биздин экономикабыздын туруктуулугун карайт. Биздин экономикада кандай жүгүртүүлөр болуп атканын байкап туруп, анан кийин өзүнүн рейтингин чыгарышат. Ошол рейтинг негизинде кандайдыр бир жанагы насыянын пайыздык эмеси чыгат да. Бирок эгерде мамлекет өзүнүн кепилдигин бере турган болсо, ал пайыздары төмөндөлөт. Ушул инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү болот да. Ошол кылган натыйжанын негизинде азыр өзүңүздөр байкагандай эң чоң бул Кулан АКС 100 мегаватт. Андан тышкары мынакей 1000 мегаватт күн энергиясынан келе турган кытайлык инвесторлор, Solar компаниясы Россиядан инвестор, Казакстандан 100 мегаватт электр энергия чыгара турган, уже мынакей даяр турган инвесторлор келип, уже натыйжалуу иштер жүрүп атат. Андан тышкары өзүңүздөр байкагандай, араб мамлекеттердин да активдүүлүгү жогору болуп атат. Бул негизги ушул тышкы саясатты туура багытта жүргүзүү. Эң биринчиден мынакей Садыр Нуркожоевичтин койгон максаты ушул биздин коңшу турган мамлекеттер менен бир туугандык мамиле кылып, ошолор менен кандайдыр натыйжалуу, анан кийин бири-бирибизге ишеничтүү экономиканы куруу. Аны алганда дагы мынакей Өзбекстан Республикасы менен буюрса чек ара маселесин толук бүтүрдүк. Андан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы дагы Өзбекстанга барып, өзүнчө жол картасына түзүлүп, бир нече жаңы ишканалардын ачылышына кол коюлуп келди. Мынакей жакын арада буюрса эгемендүүлүк күнүнүн майрамына карата биринчи өзүбүздүн бизден чыккан машинелердин биринчисин көргөнгө буюрса жетишебиз. Завод азыр толугу менен ишин жүргүзүп атат. Өзбекстан тарапта өзүнүн милдетмесин так жана өз убагында аткарып атат. Жакын арада ушул Өзбекстандан ушул машинелерди чогултуу линиясы толугу менен жүктөлүп келет. Буюрса ошону мынакей 2 айдын ичинде, Кудай кааласа, орнотуп бүтүп, 31 декабрга чейин милдет менен алганбыз. Биринчи машина конвейерден чыгат деп. Андан тышкары ошол пахта иштетүүчү завод. Парламентте дагы биздин урматтуу депутаттарыбыз дагы ушул көйгөйлөрдү көп көтөрүп келет. Негизи эле депутаттарды эмес, ушул элдин көйгөйү ушул пахтаны кайра иштетүү, анан кийин пахтанын туруктуу бааларын камсыз кылуу. Бул тууралуу дагы бир чоң ишкана ачыла турган болот Жалал абадтын аймагында, Жалал абад областынын аймагында. Ал ушул Өзбек-Кыргыз фонду аркылуу, андан тышкары ошол Орус-Кыргыз фонду аркылуу дагы бир топ жаңы ишканалар ачылат. Бул Чүй өрөөнүндө жаңы цемент заводу, анын кубаттуулугу ушул жалаң гана биздин республиканы эмес, ошол коңшу турган мамлекеттерди дагы камсыз кыла турган заводдордун бири болот. Андан тышкары ошо керамика чыгара турган, жогорку сапаттуу италиялык оборудование менен чыга турган завод чыгат. Бул дагы ошол Орус-Кыргыз фонду аркылуу дээрлик эле ошол азыр жанагы кепилдик берүү механизми иштелип чыккандан кийин бир топ
чоң долбоорлорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болду. Былтыр эгерде жалпы инвестициянын көлөмү 1 миллиард боло турган болсо, мына жарым жылдыгынын ичинде эле биз уже 1 миллиарддан ашып баратабыз да. Демек, баягы инвесторду кызыктыруучу, анан аларга бир ыңгайлуу шарт түзүүчү жагдай пайда болду деген сөз да бул, Сөзсүз түрдө. Мыйзамдык, укуктук жактан дагы. Укуктук жактан эң биринчиден ушул кепилдик. Эгерде инвесторго ушул салган инвестициялардын көлөмү кайра кайтарылбас боло турган болсо, же кандайдыр бир кепилдиги жок боло турган болсо, инвестордун келиши күмөн болот. Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман. Алло. Айтыңыз, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Данияр мырза. Мен Сокулуктан чалып атам. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Аябай жакшы да, мына күнүнөн ушундай бир сиздин оозуңуздан мына канча деген жакшы сөздөр чыгып атат. Өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Мына буга чейин көрбөдүкпү, мына 30 жылдан ашык темселеп көргөнгө жем болуп жүрдүк. Эми мына акырынап бутубузга туруп келатабыз. Ушундай жакшы кабарларды укканда адамдар биз карапайым эл кадимкидей бир кубат алып, мына настроениябыз көтөрүлүп, мына ишибизде кылган ишибизде да мына көңүлдүү кылып калат экенбиз да. Бул аябай жакшы нерсе да. Рахмат. Кудай буйруса баягы кыргыздар мактап бар. Bir günü çır olan yerden 1000 günü ırıskıga kaçattır. Irıskıbız kaldı, çırığız yok, bayağı milkimiz yok. Kuday'dın kulağı suyunsun, jakşıra oluyordu. Mına prezident, premier minister, mına Kamçıbek Kıdırşayev, üçüğüne rahmat, mına senin özünde kaç minister, mına işlev atasınar, hareket kılıp atasınar, yemişu. Ben egi kaybı götürdüm de, üçüğünü kayrap, arkanda bir uşaklar çıkarıp, ben andaylarım bana ayıttı, tikinde ekene, mında ekene. Üçüğüne de bir mümkünçülük verildi. Mına suravını ayağına çeyin, Kuday buyursa ben oyluyorum, Kırgızstan batılan olup. Antenin prezidentin niyeti, mamleket için, el için taza da, lüvay kişi bir demeden başlasa, ben şehirden bayıyım, şehirden bir, abdan bir demelerden alıp alayım demeyi, naborat, ben elime kısmat kılayım deyip, lüvay cümüştü kılsak, o zaman Kuday oldu bana, bağır üstü, meni de, sizi de bağır üstü. Şunda yememeden gelatkandan giyin, ben suran atıyorum, şunda kolda naborat. Sizlerge yardım bulup bir jakşı julu söz saytsak, işine Kırgızstan'ın ekonomisi özüp, dönüp, bizim gelecek buğunlar bizden de jakşı yapsakanda gelen niyet, bizden de başka bir sorun yok. Sizlerge Kuday güç kuvvet versin, rahmat. Рахмат. Жакшы каалоолоруңуз үчүн. Данияр Жолдошевич, мына сиз айтып кетпедиңизби жана экономикалык ири энергетика тармагындагы бир жакшы жаңылыктар, долбоорлор. Анын ичинде биздин өлкөнүн экономикалык потенциалын көтөрүүдө өлкө ичинде ата мекендик ишкерлерге дагы бир жагымдуу шарт түзүү өтө маанилүү экендигин мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир нече жолу белгилеген. Аны өзүңүз да жакшы билесиз. Анан ошол өлкө аймагында баягы текстиль өндүрүшү, же болбосо дагы баягы ишкерлик кылып, жеке ишкерлик кылып, ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн өздөрүнүн аракети менен дагы жүрүп жаткан көп иштер бар да. Анан мында дагы бир өзгөчө аларга бир шарт түзүү, аларга бир мамилени жакшыртуу мурункуга караганда. Чындап келсе инвесторлорго эмес, аларга деле кандайдыр бир жакшы кепилдиктер, бул дагы экономикага өзүнүн таасирин тийгизет да. Сөзсүз түрдө угармандын ошо урматтуу аксакалыбыздын сөзүн улап кете турган, улап кетким келип атат. Негизи туура бардык тармактарга өнүгүү бар. Кыргызстандын потенциалы чоң. Бирок ушул потенциалды иштетиш биринчиден ошол жагымдуу шарт. Анан кийин тынчтык. Ошо экономика эмнени жакшы көрөт? Экономика туруктуулукту жакшы көрөт. Буюрса, казыр жанагы бардык ошол шарттарды, биздин мүмкүнчүлүктөрдү айтып кетем, бирок эң негизгиси ошол биздин элибиздин колдоосу керек. Элдин иш аракети керек. Эгерде аракет болсо берекет болбойт дейт. Ошон үчүн баарыбыз мындай жапа-тырмак аракет кыла турган болсок, биз батыл өнүгөбүз. Анткени азыркы күндө саясий эрк күчтүү, өзүңүздөр байкап турасыз. Кандай маселе болбосун, Садыр Нуркожоевич ошол эле замат чечкиндүү бардык кепилдиктердин өзүнө алып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө азыр аракет кылып атат. Ошон үчүн биз да мындай аксакалдардын батасын алгандан кийин биз да мындан да жигердүү иштегибиз келет. Негизинен сиз айткан маселеге токтолсок, азыркы күндө ушул энергетика тармагы бизде приоритеттүү секторлордун бири. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына кыш мезгили
быйыл кыйынчылыктарга карабастан эл бирок аны сезген жок, канчалык кыйынчылыктар оор болгонун. Анткени бизде азыр 3 миллиард киловатт электр энергия жетишсиз, ал чет мамлекеттен келет. Өзүнүн кыйынчылыктары бар. Мисалы үчүн Өзбекстан тараптан келе турган электр энергия боло турган болсо, азыр ошо биздин чек ара чектеш жанагы зым чубалгылары ал тарапта да эскирип калды. Мүмкүнчүлүк жок транзит кылганга. Бирок ошого карабастан Өзбекстан тарап бизге транзитин берип атты. Казакстан мамлекети. Ушул бир топ кыйынчылыктар биздин энергетиктерге да чоң рахмат. Буюрса кыштан аман эсен чыктык. Мынакей азыркы күндө жайдын мезгили болгону менен, бирок орустар айткандай жанагы чанаңды жайында даярда, кыштык даярдыкты көргү дегендей, ошол азыр штаб түзүлгөн. Ошол кышкы даярдыкка бул тараптагы бул жумуштагы өтө мындай орчундуу жумуш, бирок ошол биз ойлойбуз ошол тармактагы азыр энергетика тармагындагы жанагы аз болсо да бир кандайдыр кошумча эмелер, тарифтер чоңоюш керек. Анткени биздин кирешелерибиз өсүп атат. Бирок жанагы инфраструктура күндөн күнгө эскирип баратат да. Рахмат. Бизде дагы бир угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Эмер мырза. Саламатсыздарбы? Сиздин министерство бул Кыргызстандын өнүгүүсүнүн министрлер арасындагы локомотиви да. Бардык проектлер коюмчу биздин кыймыл биринчи сиздин министерстводон башталат. Мына председатель Кабмин Өзбекстанга барды да, бир жумадай жүрдү окшойт. Ал жерде өзүңүз көрдүңүз да, ал жерде уже тяжелый оор өнөр жай абдан өнүккөн. Ошол жактан эмнени алдыңыздар, эмне башталат Кыргызстанда? Анан Кытай мамлекетинен эмнени алдыңыздар, эмне башталат? Чоң оор өнөр жай боюнча мен сөз кылып атам да. Анан экинчи маселе мына ККМдин кириши менен мына жакшы иштер башталды. Налогторубуз ашык аткарылып атат. Ушул булардын обеспеченияси азыр бюджетке канча болду? ККМ канча демеге ишкерге коюлду дагы, канча процент түзүп атат? И качан бүтөт ККМди аягына чейин чыгаруу? Рахмат. Рахмат. Рахмат сизге, чоң маселелерди, жакшы маселелерди көтөрүп кеттиңиздер. Эң туура, эгерде оор өнөр жайыбыз болбосо, анда экономиканын мындай темптерин камсыз кылуу өтө эле оор болот. Мисалы үчүн айтып кетпедимби, биздин айыл чарба өсүп атат 2-4, бирок андай көлөмдөгү продукцияны урматтуу угарманыбыз айткандай бир гана оор өнөр жай алып келе алат. Ошол Өзбекстан тарапка баргандан кийин мен жана айтып кеттим, жол картасы түзүлгөн, ал конкреттүү түрдө жаңы ишканалардын ачылышы. Эң негизгиси бул азыр жанагы күнүмдүк тиричиликтеги техникалардын сборкасы, экинчиден машиностроение. Бул автомобилдерди чогултуу. Ал жалаң гана жеңил машиналар эмес, алар жанагы коммуналдык техниканы, оор техниканы чогултуу. Андан тышкары ошол Кытай мамлекетине барганда, ошол келишимдерге дагы ошол Кытайдын лидери ошол 5 мамлекет менен башкача мамиле түзүшүбүз керек. Биз ошо коңшу мамлекет тургандыктан бир мамлекет өнүгүп, калган мамлекеттер артта калбаш керек деген урандар менен ошол жыйынды ачкан. Анын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө дагы бир топ ишканалар тууралуу сөз көтөрүлгөн. Мисалы үчүн ушул 1000 автобусту биз ушул Бишкек шаарынан сатып алдык өзүбүздүн акчабызга. Негизинен ушул заводту локациясын Кыргызстанга да койгонго өзүнүн кепилдигин беришти. Эгерде азыр ушул 1000 автобус алгандан кийин анын сервис центри ачылат, сервис центрден кийин анан кийин ушул толук кандуу автобустарды чогултуу. Бул жана кички автобустарды, орто жана чоң автобустарды чогултуу ушул 3 линияны буюрса бул 2 жылдын ичинде баарын тең локализация кылып бүтөбүз. Ал жагын. Андан тышкары ошол айыл чарба техникасын чогултуу.
анын үстүндө дагы келишим түзүлдү. Азыр бир топ компаниялар менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эң негизгиси ошол Кытайдын өнүктүрүү банкы менен бизге аз пайыздуу лизинг программасын киргизүү. Азыр ошол өзүңүздөр билгендей мына бир топ мамлекеттер менен эки тараптуу фонддорду түздүк. Ошо Кытай мамлекети менен дагы азыр фонд куруу тууралуу маселе көтөрүлгөн. Бирок Кытай тарап андай фондду иштетүүгө көз карашы башкача, анын башка механизмин иштеп чыгайлык дейт да. Биз ошол механизмдин үстүндө азыр ошол экономика жана коммерция министрлиги менен азыр тыгыз байланышта иш жүргүзүп атабыз. Эң негизгиси ошол жеңил насыялуу лизинг программасын киргизүү. Анын аркасынан бизге айыл чарба техникасы келет, коммуналдык техника келет, өндүрүштүн техникалары келе турган мүмкүнчүлүктөр толук кандуу болот да. Анткени ошо Кытайдын экспортко багытталган банктары өтө күчтүү. Өзүнүн чыгарган продукциясын экспортко багыттайт да. Эң биринчи этабы ошол болот. Экинчи этабы бул биздин локализация. Азыркы күндө ошол сүйлөшүүлөрдүн алкагында урматтуу угарманыбыздын сөзүнө жооп бере турган боло турган болсок, мынакей Кытай мамлекети менен дагы Өзбекстан мамлекети менен өндүрүштөр ачылат. Андан тышкары Россия Федерациясы менен дагы реаллокация тууралуу чоң маселе турат. Ушул бир топ ишканаларды алар менен дагы жол картасын түзүп, жакынкы арада мына Екатеринбург шаарында Инопром выставкасына, чоң выставкада биринчи жолу Кыргызстан катышат. Биздин ири өндүрүштөрдү ушул көргөзмөгө алып барабыз. Жакынкы арада мынакей менин алдымда менин коллегам Баясов радиода келип кетти, ал тууралуу айтып кетти. Бирок ошол Сочидеги бул биринчи выставкабыз. Биздин өзүбүздүн өндүрүштү айыл чарба жаатындагы жетишкендиктерди ошол дүйнөгө таанытып, андан тышкары ошол жактан биздин өрнөктөштөрдү таап келүү. Бул чоң түрткү берет деп ойлойм биздин ишкерлерге. Анткени ошол выставкаларга баргандан кийин алар партнерлорун таап келишет. Өндүрүштү бияка алып келгенге толук мүмкүнчүлүк болот. Жаткан таштын астына суу акпайт дейт. Ошон үчүн азыркы убакытта өзүңүздөр билгендей мынакей ККМдин аркасы менен биздин кирешелерибиз көбөйүп, ошол кирешелерди кайра эле экономикага жумшап атабыз. Ошол эле көргөзмөлөрдү, ошол эле туризм жаатындагы көргөзмөлөрдүн 19 көргөзмөгө дүйнө жүзүндө катышып келдик. Быйыл буюрса сезон жакшы болот деген ойдойбуз да. Анткени бир топ жыл башынан бери иш аракеттер жасалып келди. Ошол эле өндүрүш тармагында буюрса мынакей бардык боло турган булуң бурчтагы чоң выставкаларга катышып, ошолордон болгон технологияларды, биздин өндүргөн продукцияны ошол жака жеткирүү иш аракеттерибизди үзгүлтүксүз аткарабыз да. Ошонун натыйжасы мен ойлойм жаңы өндүрүштөрдү алып келгенге толук мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары мынакей ири өндүрүштөрдөн Кыргыз индустрия дагы биздин ушул ачык акционердик коомубуз түзүлгөн. Азыркы күндө 19 долбоордун үстүндө иштеп атат. Алар ошол эле эң биринчиден биз өзүбүзгө максат койгонбуз, хотя бы биринчи жолу мык чыгарайлык өзүбүздүн мыгыбызды чыгарайлык, өзүбүздүн топчуларыбызды чыгарайлык. Анткени биздин жеңил өнөр жайы азыр алдыңкылардан ушул союз тарагандан бери СНГнын алкагында мындай ири өндүрүүчүлөрдүн бири болуп саналабыз да. Ошол биздин ишкерлерди өзүбүздүн ата мекендик продукция менен камсыз кылуу биздин приоритеттүү азыр иш аракеттерибиз турат. Андан тышкары ошол Кыргыз индустриянын алкагында Италиядан алып келинген оборудование ошо блочный үйлөрдү салуу, типтүү мектептерди салуу. Эң негизгиси ошол азыр президенттин дагы Кабминдин дагы эң биринчи максаты ошол авариялык абалдагы мектептердин баарын толугу менен куруп ошол маселени бир жабыш керек деп. Ошонун алкагында Кыргыз индустрияга тапшырма берилген. Азыр жана блоктолгон үйлөрдү ушул технологиясын италиялык оборудование менен эң жогорку сапаттагы жанагы куруу иштери жүрөт деген ойдобуз да. Ошол эле мына ККМ тууралуу маселе көтөрүп кетти угарманыбыз. ККМ азыр ушул ККМди киргизгенден бери биздин киреше бөлүгүбүз 40%га өстү. Мынакей менде азыр маалыматтар бар. Негизинен ошо 5 айдын ичинде план толугу менен аткарылып келатат. Бирок жыл башынан бери план 40%га өстү. Мындай өсүү эч качан болгон эмес. Депутаттар дагы ушул бюджетти бекитип берип атканда өзүнүн күмөндүгүн санаган эле ушул планды аткара аласыңарбы, эмненин эсебинен аткарылат,
эң негизгиси ошол азыр көмүскөдө экономиканын ачыкка чыгуу бул чоң мындай түрткү берип атат. Бюджеттин аткарылышы азыр 100%. 100%. Мисалы үчүн быйыл бажы кызматы ашыгы менен бир аткарып келатат өзүнүн планын. Анткени жанагы соода жүгүртүүбүздагы көлөмү өтө чоң темп менен өскөнүнө байланыштуу кирешелер да ошол темп менен келип атат да. Негизинен бардык тармактарда азыр өнүгүү байкалып атат. Мисалы үчүн айлык маяналары былтыр көбөйтүлгөн. Эң негизги коркунуч анткени былтыр көбөйгөн айлыктар быйыл ушул биздин урматтуу мугалимдерибиз азыр отпускка чыккандан кийин ошол төлөмдөрү бир этаптуу болуш керек. Бир этаптуу бир айдын ичинде 9 миллиард сомго чейин акча каражат топтолуп ошол жана отпускнойлорду камсыз кылыш керек. Кече менин коллегам финанс министри доклад берди. Толук акчалар даяр. Биз ушул үзгүлтүк болбойт. Анткени план аткарылып келатат. Өзүбүздүн топтолгон акча каражаттарыбыз толугу менен жетиштүү. Эметкенден кийин биздин министр алкыш алды. Анткени кандайдыр бир эме даярдык толук менен бар. Азыр кандай маселе болбосун акча каражаттарыбыз үзгүлтүксүз берип турат. Мисалы үчүн биз министрлик заявка бергенден кийин мурун заявканын бир 20-30% гана камсыз кылып калган заявкалар эмки айга өтүп кете берчү да. Азыр заявка өзүнүн убагында күнгө күн, саатына саатка болуп аткарылып келатат. Анткени киреше бөлүгүбүз өсүп атат. Бул башы анткени мынакей угарманыбыз да түшүнүп атат. Эгерде ККМ кирбесе, анда киреше бөлүгү да жок болот. И көмүскө экономикабыз да мындан ары өркүндөй берет. Ошон үчүн биз салык кодексин киргизип атканда өзүбүздүн планыбызды айтканбыз. 27-жылга чейин биз ошол көмүскө экономиканын 70%дан 20%га чейин түшүрүшүбүз керек. Ошондо экономика кандайдыр бир мындай оң абалга түшүп, уже кандайдыр бир жанагы медициналык термин айтканда дарыланып баштайт да. Жакшы экен. Данияр Жолдошевич, дагы бир маселе, мына сиз көп долбоорлорду, инвестициялык бир долбоорлорду да айтып атасыз. Мындай учурда баягы башка өлкөлөр менен кызматташтык, анын ичинде жана эл аралык деңгээлдеги кызматташтык өтө маанилүү экен. Жакында эле Кыргызстанга Евросоюздун жетекчиси келип кетти, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери келди. Андан кийин Астана эл аралык форуму болду. Мунун баардыгы Кыргызстандын мындай бир өз казанында эле өзү кайнай бербей, эл аралык деңгээлде кызматташтыкты жакшыртууга шарт түзүп атат да. Антпесе биз экономикалык потенциалды баары бир көтөрө албайбыз да. Анан ушул жагынан алганда Астанада дагы бир топ маанилүү маселелер болду. Ошол жана сиз коңшу өлкөнүн кесиптешиңиз менен кол койгон соода логистикалык борбор түзүү жөнүндө да маселе каралды. Демек, мындай Кыргызстандын сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө, андан сырткары үчүнчү өлкөлөргө чыгуу мүмкүнчүлүгүн дагы шарттап атпайбы? Туура, мен интервьюнун башында мен айткам, Садыр Нуркожоевичтин эң биринчи позициясы азыр биз өзүбүз менен өзүбүз болбой, ошол биздин коңшу турган эң биринчи биздин коңшу турган мамлекеттер менен бир туугандык мамиле түзүү. Кыргыз айтат го, алыскы туугандан жакынкы кошуна жакын деп. Акыркы жылдары өзүңүздөр билесиңер, биздин кээ бир коңшу турган мамлекеттер менен мамиле сууктап кеткен. Бирок ушул маселени азыр Садыр Нуркожоевич толугу менен тегинен оодарды да. Мисалы үчүн азыр өзүңүздөр байкагандай, биздин президенттин чакыруусу менен бир да президент калбай келет. Бул ошол президентке көргөн сый урматы деп ойлойбуз. Андан тышкары эки тараптуу кызматташтык бардык мамлекеттерибиз менен, коңшу турган мамлекеттерибиз күчөтүлдү. Биздин мамлекеттер аралык комиссияларыбыз бар. Ал жыл сайын өтөт. Азыр повесткалары өтө мындай содержаниясына бай да, анткени мындай реалдуу иштер менен камсыз кылган. Садыр Нуркожоевич дагы мындай эгерде кандайдыр бир максатты кое турган болсо, ал реалдуу максаттардын гана үстүндө иштейт да. Ошон үчүн азыркы күндө жанагы биз ишке ашырылып аткан саясат өзүнүн үзүрүн берип атат. Анткени мынакей өзүңүздөр жана айтып кеткендей,
Өзбекстан мамлекети менен эки тараптуу биздин жол картабыз Россия Федерациясы менен ушул парадка болгон чакыруусун өзүңүз байкадыңыздар кандай болгон. Андан тышкары ушул кылган мамилеси болгон иш аракеттерибиз азыр эң жогорку деңгээлде болуп атат. Коңшу турган Казакстан мамлекети менен 2 жылдан бери ушул келишимдин үстүндө иштеп атканбыз. Буюрса жакынкы арада ушул Кара сууда ушул чек-арада жаңы өндүрүштүк логистикалык борбор курулат. Анын алкагында ошо кайра этти иштетүү, айыл чарба продукциясын иштетүү, жеңил өнөр жай, биздин жанагы облицовочный материалдарды иштетүү, толук кандуу мындай ишканалардын баары ачыла турган мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол келишимдин алкагында Казакстан тарап эки тарапка тең өзүнүн инфраструктурасын куруп берет. Ошол жерди тосот, астыңкы коммуникацияларын берет, электр энергиясын берет. Биз болсо өзүбүздүн арзан электр энергиябыз менен камсыз кылабыз. Анткени өндүрүш эң биринчиден ошо арзан ресурстар менен камсыз болуш керек. Андан тышкары эки жагымдуу шарт түзүлөт. Салык режимдери. Ошол ишкерлерибиз өздөрү кабыл алат. Кандай режим жагымдуу болот? Ошо Казакстан мамлекетинин эгерде режим кааласа, ошол режимди алат. Кааласа биздин режимди алат. Ошол өзүңүздөр билгендей, мына жаңы салык кодекси кирип атканда бир топ бизге маселелер коюлган. Ал маселелердин баарын буюрса ушу биздин депутаттар колдоп беришти. Эң биринчиден ушул жаңы келген өндүрүштөрдү салыктан бошотуу. Анткени эгерде азыр ошол келген жаңы ишкерлерди, жаңы ишканаларды кандайдыр бир мындай жеңилдиктер менен кызыктырбасак, эч ким келбейт. Ошон үчүн азыр биз салык жагынан бир топ жеңилдиктерди берип атабыз. 5 жылдык мөөнөткө такыр эле жаңы келген өндүрүштү баардык салыктын түрлөрүнөн бошотуп берүү. Эгерде ал бизге өтө мындай керектүү боло турган болсо, мисалы үчүн туризм тармагында азыр бизде жанагы гостиничный номерной фонд жетишпейт бизде. Анткени мындай 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу деген бизде отельдер жок. Мындай карасаңыздар, баары тең же 5 жылдыздуу, же болбосо уже эскилиги жеткен мейманканаларыбыз. Ошон үчүн келген туристтин баардык суроо талаптарына жооп бере турган биз номерной фонд түзүшүбүз керек. Ошон үчүн азыр жана гостиницалардын баарын тең азыр жаңы салынган гостиницалардын ошол келген материалдарына да бошотуу, андан тышкары ошол курулуп жаткан мезгилинен баштап 5 жылдык мөөнөттүн ишмердүүлүгүнө дагы толук мындай жеңилдик берүү. Бунун натыйжасында азыркы күндө бизде уже 3 келишимге кол коюлду. Ушул президенттин түздөн түз Илхам Алиев менен сүйлөшүп, биринчи Азербайжан мамлекетинен ошол Үскөлбүскө 5 жылдыздуу отель салынат. Азыркы күндө баардык маселелер тыгыз байланышта иштелип чыгып атат. Жакынкы арада ал уже келишимге да кол коебуз. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр билгендей Өзбекстан тарапка дагы биз пансионаттарыбызды бергенбиз. Казакстанда да биздин пансионаттарыбызды бергенбиз. Ошол алардын деңгээлин азыр 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу деңгээлге чейин жеткирүү маселеси каралып атат. Андан тышкары ошо Кытайга барган иш сапардын алкагында ошо Кытай тараптан жанагы организованный тур поток деген маселе бар. Алар ошол Кытай мамлекети өзүнүн жарандарына, мисалы үчүн кайсы мамлекет жагымдуу же жагымдуу эмес деген эмесин өзүнүн сунуштумасын берет да. Ошол азыр Кыргызстан буюрса эмки жылдан баштап уже жагымдуу мамлекеттердин бирине кирет. Бул эң негизгиси мындай жалпыланып бир туристтен келбей, жана группалык келген туристтерге шарт түзүлөт. Кытайдык туристтер алар комфортту жакшы көрүшөт. Ошон үчүн азыр көлдүн тегерегинде баардык республиканын булуң бурчтарында 5 жылдыздуу отельдерди салып, ошол туристтерди кабыл алганга шарт түзүүнүн үстүндө да чоң иш аракеттер жүрүп атат азыр. Абдан жакшы экен. Азыр дагы бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз сизди. Мен бетирак угуп калдым, эфирден. Бул жерде министр экономика бар бекен. Ооба. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биринчиден мен ушул Жанар мырзанын жетектеген министерствосуна ишине ийгилик каалайм. Жасап жаткан иштери көпчүлүккө жагымдуу деп эсептейм да. Рахмат. Анан эки соолорум бар эле, эгерде тиешеси канчалык бар, канчалык жок.
айтып көрүңүз. Мен көп ушуларды берем, анан сізден ушул радио Жок, албай каласызбы? өчүрүп коюңуз, суроо бүтүлүк бир өчүрүп коюңуз. Бир суроо Айтып көрүңүз кыскараак. мен өткөн жылы эле бир жакшы бир пландар менен болду эле, бир Соңкулукка автомобиль заводун куруу боюнча. Анан Мокен жака бир чоң завод, пахта заводун куруу боюнча, Швеяларды куруу боюнча ушулар мына ушул экөөбүз качан башталат, качан бүтөт. Аябай кызыгам да. Бизде өкмөттө көп нерсе айтылат да, анан эч убагында аткарылбайт да. Ошон үчүн иш билбей атат, өзбөт атат дейм да. Анан мына бала таруу кечеге баары непосредственно тиешеси болсо керек Данияр мырзага. Башталганы качан, эми качан бүтөт? Ушулардын жыйынтыгы стилди гана тандырбай дейм да. Рахмат. Угуп туруңуз эми жообун, рахмат. Рахмат сурооңузга. Сизди кызыктырган маселелер буюрса уже ишке кирип баштады. Жанагы машина тууралуу жалаң гана жеңил машина эмес, мындай өндүрүштөгө жүргөн машиналардын дагы түрлөрү чыгат. Буюрса заводдун иши башталды. Буюрса 31 августта уже биринчи продукция чыгат. Уже конкреттүү иш. Андан тышкары пахта заводу да тууралуу ишкер менен сүйлөшүп уже жер маселеси чечилди. Жергиликтүү бийлик өзүнүн чечимин чыгарып, жерди өткөрүп берди. Уже куруу иштери анын үстүндө да башталды. Андан тышкары мына Кара Балтада дагы чоң текстиль фабрикасы ошол биздин иш планыбыз боюнча ошо Өзбекстан тарап менен дагы келишимдин алкагында болгон. Буюрса ал дагы 31 августта уже ишке кирип баштайт. Анында толук азыр куруу оңдоп түзөө иштери аяктап калды. Өзүм жакында барып эметкилген инспекция кылып. Буюрса ал дагы буюрса ишке ашат. Айткан иштерибиздин баары, мен айтып атпайм, мындай бизде жөнөкөй популисттик иштер жок. Ишке аша турган гана иштерди, азыр реалдуу иштерди биз мындай массалык каражаттардын аркасынан берип атабыз. Бирок пландарыбызды да айтып кетишибиз керек. Анткени планды алдыга мындай кадамды чоңураак шилтебесек, анда өсүү да темптери андай болбойт да. Данияр Жолдошевич, дагы жана сиз да учкай айта кетпедиңизби? Катар мамлекетинин лидери бизде мамлекеттик сапарда болбоду. Анан кийинки күндөрдө ушул биздин араб мамлекеттери көбүрөөк кызыгып, мындай бир өз ара соода мамилелерди жөнгө салуу, керек болсо дагы башка тереңирээк кызматташтыкты жөнгө салууга кызыктар болуп атат да. Анан ушул өлкөлөр менен биздин өз ара карым катыштар кайсыл багытта мындай реалдуу уланат? Кол коюлду бир топ документтерге. Эң биринчи мындай угармандарыбыз өзүнө өзү суроо берет болуш керек. Биз каякта, Катар каякта деп. А бирок бул ушул алысты жакын кыла турган бул жол. Ушул азыркы күндө президенттин чоң демилгеси бул ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу. Эгерде картаны карай турган болсок, ошол жакынкы жана Ближний Востокко чыгуу бул ошол темир жол аркылуу. Андан тышкары ошол биз деңизге эмебиз жок, чыгышыбыз жок. Ошол темир жол аркылуу деңизге да чыгабыз. Анткени маршрут Кытайдан Кыргызстандан перевалочный база болот, логистикалык борбор. Андан ары Өзбекстанга кирет, Өзбекстандан Туркменистанга, Туркменистандан Иранга, Ирандан уже биз деңизге чыгабыз. Же болбосо азыр Афганистан тарап менен дагы Өзбекстан мамлекети менен да тыгыз байланышта иштеп атабыз. Азыр Термес логистикалык борбор курулуп бүттү. Ал Афганистан менен байланышып, Афганистандан Пакистанга, Пакистандан Порт Карачиге чыга турган эки чоң долбоорубуз бар. Андан тышкары орто маршрут деген бар. Ал ушул Туркменистан аркылуу Казакстан, Россия жана Каспий деңизинин аркылуу чыга турган бул мүмкүнчүлүк чыгып атат. Андан тышкары Баку аркылуу Турцияга, Турциядан Европага. Ошон үчүн азыр быйыл эле биз 5 маршруттун үстүндө иштеп, ошол биздин ишкерлерибизге, жүк ташуучуларга жаңы шарттарды түзүп, алар менен бирдиктүү иштеп, ошол жеңилдиктерди, аларга болгон жеңилдиктердин баарын кандайдыр бир шарттарын
иштеп чыгып атабыз да. Алар ошол эки тараптуу сүйлөшүү министрликтер менен, анан кийин Катар мамлекети да. Ошол Катар мамлекети келгенден кийин эң кызыккандары ушул темир жолго кызыгып атат. Анткени логистикалык борбор ошол Катарга же Катардан бул жака чыгарып турган соода жүгүртүү бул ушул темир жолдун үстүндө болот деген толук ишеничте алар көрүп турушат да. Ушул мүмкүнчүлүктү көрүп турушат. Ошонун алкагында сөз болгон. Андан тышкары ошол Катар Кыргызстан өнүктүрүү фонду, өзүңүздөр билгендей Катар азыр дүйнө жүзүндө 3-чү орунду ээлейт газдын көлөмү боюнча. Акча каражат жана фонддор, бир топ фонддор түзүлгөн. Ошол фонддордун мүмкүнчүлүктөрүн жанагы эле кепилдик системасы иштей турган болсо, ошол фонд келип биздин Кыргызстанга иштей турган мүмкүнчүлүктү карап чыгарышат. Алар энергетика тармагы, ушу Камбар Ата 1, андан ары Сары Жаз ошол эмелерге кызыгып атат да. Кызыктарын өздөрүн айтып беришти. Негизинен эле азыркы күндө ошол Катардын эмири ошол Орто Азияга болгон кызыктыгын ошол официалдуу иш сапарын алкагында билгизди. Биринчи жолу ушу өтө мындай жылуу сезим менен кабыл алынды. Эки тараптан буюрса кызматташтык мындан ары да темптер менен болот. Буга чейин мен дагы өзүм Катарга барып, өзүмдүн визабым менен жолугуп келгем. Эки тараптуу авиа каттамды биринчиден камсыз кылуу, ушул ачылышы, анын үстүндө иштеп атабыз. Андан тышкары эки тараптуу туризмди өнүктүрүү. Анткени Катар жабык мамлекет, ал виза менен жүрөт. Ошол президенттин суранычы менен Катардын эмири ошол визаны жөнөкөйлөштүрүүгө өзүнүн көз карашын түз экенин билдирип кетти да. Буюрса эки тараптуу азыр ал жактан дагы визасыз карым катнаштар пайда болот. Жакшы. Дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз, агай, саламатсыз? Саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Мага как раз мен бир маселе менен суроо берип атам да, жана Камбар Ата 1 кези боюнча. Биз ошол Камбар Ата 1, Камбар Ата 2 гестеринен, алло. Улатат беке. Гестеринен шаарчасы болуп, эскирдин мезгилинде Камбар Ата шаарчасы курулду эле. Андан кийин ал таркап кетип, азыр Кетментау айыл өкмөтү да. Ооба. Анан эми ошол Камбар Ата 1, Камбар Ата 2 же Камбар Ата ошо гести куруу боюнча дирекция Камбар Ата эмеге 2-нин площадына көчүп барыптыр деп бир дирекция. Анан аны болсо Кара Көл шаарынан 10 бус жүк менен бир автобус менен эмелер ташыйт экен. Алып кетет экен, алып келет экен, канча акча каражат кетип атат. Эми ошол жана шаарча Кетментау айыл өкмөтү сизге министр абдан как экономиканы кылабыз десек, элдин акчасын туура пайдаланабыз десек, мына бул жердеги расходду кыскартса болот да. Ошо Кетментау айыл өкмөтүндө 4 этаж 400 орунду общежитие турат. Бүт ремонттолгон, бутпан ичи менен, бүтпан централизациянын канализациясы башкасы менен. Эмне үчүн ошо жакта тети Кара Көлдөн Ташыбайлы ошо тети общежитиеге жайгаштырып койсо 97 километрден алып келгенден көрөчү 9 километр. Тиги Кетментау айыл менен тиги Камбар Ата 1-дин ортосу. Анан ушундай нерселерди экономия кылсак, сиздин өзү ушуга кандай как экономист катарында эмеңиз. Анан бизде ошол жерде 3000 калп жашайбыз. Анан ошолорго да жок дегенде элдер эме болуп, ошол жерге налогу түшүп, эчтекеси жок, бириктей налогубуз жок, жөн биз мындай жатканда унутта калган элбиз да, эч эме кылбагандан. 23 социалдык объектте турат, ушуну коргоо турабыз. Ушу окуй Камбар Ата 1 курулса, Камбар Ата 2 курулса, акыр ушул шаарча болот, ушул жерде эл жашайт, мындай деген. Эстирдин мезгилинде сонун эмелердин, объектилердин баары курулган да. Түшүнүктүү агай, убактыбыз аз болуп атат. Кыска айтыңыз. Алло. Айтыңыз агай. Экинчиден ошол Камбар Ата 1 менен 2-нин соц пакеттеринен да ошол үчтөлөр айыл өкмөтүнө, ошол Кетментау айыл өкмөтүнө да кичине ырыскы чачылып калат эле да. Ушуга сиздин өзүңүз жанагындай экономикалык жак жаатына өзүңүз эмне үчүн ушу 400 орунду 4 этаж укмуш кычыраган общежитие турса, анан эмне үчүн укмушта акчаны ысырап кылып анан Кара Көл шаарынан тиги эмелерди
жумушчуларды, кызматкерлерди башкалар ташып атышат да. Түшүнүктүү агай, убактыбыз аз болуп калды. Убактыбыз аз. Жок. Биринчиден сизге чоң рахмат, ушундай патриоттук аң сезим менен болгон объектилердин баарын тең сактап отурганыңыздарга. Буюрса Камбар ата 1 жакын арада салынып баштайт уже. Эгерде өзүңүз билгендей президентте жарыя кылган ошо коңшу мамлекеттер менен баардык ушул суу маселесине кызыктар болгон мамлекеттер менен чогуу салабыз деп. Биз ачык айкынбыз. Эгерде кимде бир ушул биз менен кошо өнөктөш болуп сала турган болсо, биз даярбыз деген өзүнүн билдирүүсүн президентибиз айткан. Ошонун алкагында азыр Казакстан, Өзбекстан мамлекеттер менен бирдиктүү ишкана түзүлүп, ошонун ишин жүзүндө иштерибиз баштайт. Андан тышкары республикалык бюджеттен уже акча каражаттар бөлүнүп баштады. Ошол Камбар ата 1-дин үстүндө иш жүргүзөт. Ушул аксакалдын маселеси тууралуу мен энергетика министрине билдирип коем. Бүгүн чалып ушундай каалоо тилектер бар экен. Сиз Кетмендөөдө 400 орунду имарат бар экен деп аны мен билдирем негизинен. Бирок анын өзүнүн дагы кандайдыр бир техникалык өзүнүн шарттары, мүмкүнчүлүктөрү болсо керек. Бирок эгерде сиздин редакцияңызга телефон тыштай турган болсо, мен ушул маселени тактап, анан кийин жообун аксакалга түздөн түз өзүм чалып берем. Рахмат. Уктуруубуз дагы аз эле убакыт калды аяктарына. Данияр Жолдошевич, дагы бир биз Кыргызстандын жанада бир аз айттыңыз, эң негизги баягы тармактарынын бири бул туризм. Туризм тармагындагы бүтүндөй сиздердин министрликке өтүп, келечекте жакшы пландар түзүлүп атат. Анан туризмди бир экономикалык потенциалды көтөрө турган тармакка айландырууда дагы алдыда бир топ иштер турат окшойт да. Туура. Биз туризм десек эле баарыбыз эле ушу турист алып келип алып эле, анан кийин аны жер көрсөтүп коюп эле жер көрсөтүп эле, анан кийин биздин ажайыптай кооз жаратылыш бар, анан кийин ошо жаратылышты көрсө эле баары эле суктанып эле келе берет деген ой. Бул кандайдыр бир мындай туура эмес ой да. Туристти алып келиш, бул туризм тармагы өтө конкуренттүү тармак. Ар бир мамлекет, ар бир жаран керек болсо, ушул турист үчүн аябай күрөшөт. Мисалы үчүн Турцияны караңыздар. Бардык шарттарын түзөт. Турист келип ушул жакка эс алып кетсин деп. Жанагы пакет все включено, бардыгы камтылган. Кызыктырат. Анан кийин учуп келиши бекер деген, же болбосо 2 түнү бекер, же болбосо дагы бир эмеңди эметкен ар кандай пакеттерди ойлоп чыгат да. Бирок ошол пакеттерди ишке ашыруудун алдында Турция кандай гана жеңилдиктерди берген ушул инвесторлорго. Ошол мүмкүнчүлүктөрү, жер маселесин. Мисалы үчүн азыр чоң рахмат мына Байтиктин элине. Азыр өзүңүздөр билгендей Байтик резорт чоң демилге жанагы ошол жакта горнолыжный базанын курулушу азыр биздин эң приоритеттүү долбоорлорубуздун бири. Андан тышкары дагы көлдө 3 чоң лыжный база куруу. Көлдүн жана южный берегинде дагы Тосор айылында жанагы чоң спорт комплекс куруу. Ушул азыр турист кандай бир инфраструктураны түзүү маселеси өтө курч турат. Анткени биздин инфраструктура такыр эле туристке ылайык эмес да. Же отелдерибиз жок, же болбосо жанагы айткандай ажатканаларыбыз жок. Ошолордун баарын азыр түзүү ушул мамлекеттин милдетмесине жана программаларынын алкагында программаларына кирген да. Ошол программаларды азыр буюрса акырын ишке ашырып келатабыз. Инвесторлорго жеңилдик бердик, кепилдик бердик. Инфраструктура түзүмдөрүн оңдоп атабыз, жасап атабыз. Ошол буюрса кандайдыр бир туристтердин потогун көбөйтүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз да. Абдан жакшы. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн биринчи радиодо түз байланыш уктуруусунда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич менен маектештик. Данияр Жолдошевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Өлкөнүн экономикалык потенциалын көтөрүү боюнча жүрүп жаткан бардык маселелер, көйгөйлөр, сиздер жүргүзүп жаткан саясат ийгиликтүү ишке ашсын деген ниетте биз программаны жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, сиздер бул маекти Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.